Чоң рахмат. Эки түрдүү көз тозоготун көрбөйт дейт. Ошонун бириси мекен үчүн уктабай чыккан. Элин журтун аман болсун, душман басып кирбесин, сак бололу деген ниет менен уктабай чыккан көз дейт да. Ошон үчүн аскердин көзү бул өтө маанилүү көз. Мен түшүнүп атам, эмне үчүн 5 жылдан 10 жылга чейин илим билим алып келген, даярдалган офицерлерди милдеттүү түрдө мажбурлап алып калалы деп. Анткени азыркы жагдайларды көрүп атабыз, чек арадагы кедеги аскери тирешүүгө чейин барып атабыз. Ошондой учурларда профессионал аскер жетекчилердин, офицерлердин орду билинип атат да. Туура ушул болуп атабы себеби? Дагы бир себеби. Туура кызыктыруу жакшыраак эми мажбурлап караганда. Алды канча жакшыраак. Бирок мен сизге сурайынчы, ушул биздин кошуна мамлекеттерде ушундай практика барбы? Мажбурлап мынча жылга чейин эч жака кетпейсиң деген мыйзамдар. Деги эле дүйнөдө ушундай прецедент барбы? Нуржигит Кадырбекович, биздин кошуна өлкөлөрдө мындай практика бар. Токтоло кетсек, Казак Республикасында дагы азыр биз сунушталып жаткан эле мыйзам жаңы окууну бүтүп келгенден кийин 10 жыл кызмат кылып берет деген ченемдер бар. Бул бюджеттик негизде илим билим алгандарга туурабы? Мейли Своровдон болсун, биздин өзүбүздөгү Дайыр Асановдон же Калойнур Рүстөмбековдон билим алгандарга да тиешелүүбү? Же чет өлкөгө барып окуп келгендерби? Бул жогорку билим жалпы чет өлкөдөн дагы, анан биздин аскер институту бүтүп келген бүтүүчүлөргө, жогорку аскердик институту бүткөндөргө гана тиешелүү. Сиздерде контракт негизде билим берүү барбы, жокпу? Жок, бизде контракт. Жок, анда бардыгы бюджеттин негизинде, мамлекеттик бардыгы салык төлөш нерсени окуп турбайбы? Бардыгы соглашениялардын негизинде. Сага бүт кыргыз эли салык төлөп окутту, эми кайтарып бер деген маанидә да болуп каткан бир жагы туурабы? Чет өлкөгө барса деле ошол келиштин негизинде болуп атат да. Бир жагы туура эле. Анан мисалы, сиздерде кезекке туруу менен үйлөр берилет да, туурабы? Туура айтасыз, бардыгы кезек менен болот, кезекке турат. Туура. Кезекке турду. Дайым эле биз ойлогондой боло бербейт. Курулуштар пландагыдан кечирээк кетип атса, анан кезеги келгенде пенсияга чыгып кетти. Кандай болот? Ар бир аскер кызматкери кайсы гарнизонго барбаса, ошол гарнизондун очередине турат. Ал эми азыр мына практика боюнча ошол кезеги жеткиче пенсияга чыгып кете турган болсо, ал ошол ардагерлердин очередине турат дагы, ошол кезеги келгенде квартира менен, батир менен камсыз болот. Ушундайбы? Кээде эми бул сиздерден эмес, дагы бир күч түзүмдөрүнөн мага бирөө кайрылды. Бизди дейт социалдык жилөө деп коет, мындай жеңил желп ала турган батирге кезекке турганбыз дейт. Бирок пенсияга чыккандан кийин ипотекага өткөзүп койду дейт. Ошондой болбойбу? Пока бул боюнча азыр практикада эч ким өтө элек. Мына азыр солдат, сержанттардан башка прапорщик офицерлер пенсияга чыккандан кийин ардагерлердин очередине турат. Умар деген падышанын убагында дагы 4 айда бир жолу үй бүлөсүнө жөнөтүп турган аскерлердичи. Согуштар аябай күчөп турган мезгилде. Рим империясы, Перс империясы менен согушкан учурларын билесиз. А бизде өткөндө бир Кыргызстандын бир жерине барсам, 3-4 баласын ээрчиткен жаш келин бир топко чейин күчө күтүп турду. Мен колум бошогончокту, кетпей. Аны ыйлап туруп айтты. Күйөөм Баткен, анда Баткен чырчык элек болчу. Баткенге жиберилген, 6 ай жүрүп келди. Эми кайра жашай баштаганда кайра алып кетип калды. Же бизди ошо жакка апарып койгула, же күйөөмдү бир жиберсеңер да 1-2 айга болбосо алып келип койгулачы. Мен бул жакта дейт көрүнгөндөн карыз сурап, бөтөн эл, бөтөн жерде жүрөм дейт. Себеби место дислокация ошол шаарчада экен да. Бала бакырама дейт, карыз коола болуп бүттүм дейт. А тиги болсо тигил жакта дейт. Эми бир жагы жубайлардын жашоосу бар, экинчи жагы бала бакырасын караш керек. Ушул жагын ойлонсо болобу? Нуржигит Кадырбекович, мындай командировкалар бизде мына өткөн жылдары болду. Бирок эми ушуларды болтурбоо үчүн кээ бир аскер шарчалары ачылып атат. Ошого байланыштуу мен ойлойм, эми командировкага барса 3 айдан ашык кармалбайт. 3 айда келип 10 күн болобу, 15 күн болобу өргүгө келип турат. Түшүндүм. Эми мына 2 ай боюнча, эмне үчүн 2 ай? Өзү негизи мыйзам боюнча 12 ай мөөнөттүү кызмат. Ошондо 14 айга чейин кармай алат экен да, туурабы? Туура, бирок бул жерде 2 айга чейин эле деп көргөзүп атабыз, 2 айдан ашпасын деп. Себеби анык кызматындагы аскер кызматкерлерге бул мыйзам боюнча 12 ай каралган. Ал эми буну биз сунуштап атканыбыздын себеби
Түшүндүм кээ ага. бир мамлекеттик иш чараларга катышууда жаш келген жоокерлер даяр болбой калат. Андан кийинкиси мына өзгөчө убакта табигый жаратылыш кырсыктарында дагы ошолорду жоюуда дагы күч каражаттар керек болгон убакта аларды 10 күн болобу, 15 күн болобу, ошол 2 айдан ашпаган мөөнөттө калтыруу боюнча укук берүүнү суранып атабыз. Мурда советтик армияда билесиз, дембилдер деп коет эле, туурабы? Анан билбейм, духтар деп коет, эми бул беркиндей терминология кирет. Жаңы келгендер. Дедовщина деген балекети бар эле, бирок кандай болбосун, мурдагылардан кийинкилер үйрөнчү эле да. Преемственность деген болчу эле. Азыр эми бардыгы бирдей кетет, анан келгендер да 100% жаңыдан келет, ошон үчүн ушундай маселе чыгып атат да, туурабы? Туура айтасыз. Кайсыл бир деңгээлде ошо мурдагыдай тартип кылса болобу же анын риски көбүрөкпү мындай? Тобокелчилиги, зыяны көбүрөөк болуп атабы? Мына армиядагы аскердик тартипти бузбоо максатында, мыйзам бузууга жол бербөө максатында биз бардык ушул анык аскер кызматындагы аскер кызматкерлерди ушул бир призывга өткөзгөнбүз да. Ошонун негизинде да болуп атат. Мен түшүнөм, акыркы мезгилдердеги окуялардан улам ушулардын баардыгы болуп атат. Менимче колдошубуз керек, бирок аскерлердин аскер кызматына кызыкканындай бир мотивациялык негиздер керек да. Ушул жагында ойлонолу. Бизде бул жактан жардам берели, анткени өзүнүн армиясын бакпаган эл башка армияга кызмат кылып калат деген бир сөз бар экен. Биз армиянын кадырын аябай жакшы билдик, аскерлердин, баатырлардын кадырын жакшы билдик. Добуш бергенге даярбыз, финанс бөлгөнгө даярбыз, бирок сиздер коркпой өзүңүздөрдүн да долбоорлоруңар болуш керек. Анткени аскер ал өз милдетин кылып атат. Сиздер жетекчилик катары мына смета. Бизге мынча үй керек, мынандайлардын шарттарын чечип бериш керек, маселелерин чечип бериш керек деп турган сиздерсиздер. Анан бүчүркө отура берсеңиздер, президент ачуусу келет, анан кийин Кабминдин башчысы урушуп жүрбөсүн деп маселе чечилбейт. Биз даярбыз. Негизинен мен муну колдогонго даярмын. Рахмат.